Ысык Ата районуна караштуу Кант шаарындагы балдар билим берүү борборунда бүгүнкү күнү 1000ге жакын балдар билим алып 5 жаштан 11-класска чейинки ар түрдүү багыттагы 30га жакын иримдер бар. Анда эмгектенген Сайрагүл Исманалиева өзгөчө ыкма менен сабак өтөт. Ушул борбордо 800 киши баладай келет. Эгерде алсак именно могу мектепке даярдала турган балдарды алсак, алар 5,5-дан 6,5 жашка чейин келет. Могу ирим, ошол иримдердин бири. Мындай иримден биздин борбордо 6 ирим бар. Бияктан биз окутканды, жазганды, эсептегенди үйрөтөбүз. Андан тышкары азыр деген обязательно логикага көп көңүл бурулат. Ошол логикаларга биз моундай оюндарды колдонобуз. Могуреки мисалы балдардын шахматы деп аталат да. Бул оюнга 2ден 6 балага чейин ойносо болот. Ар бир ыргыткан сайын ушул өңүнө жараша бул шахматты алып чыгыш керек да. Могуреки фигураначы. Бул аябай логиканы, анан памятти развивать этет. Бүгүн аталган борбордо Чүй облусундагы билим берүү борборлорунун директорлору чогулуп, чеберлер шаары семинар өткөрүлдү. Анда тажрыйба алмашуу максатында бир катар чыгармачылык, интеллектуалдык ыкмалар көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, Чүй облусунда 9 билим берүү борбору бар. Семинардын негизги максаты бүгүнкү окуучулардын кошумча билим берүү мекемелериндеги өзгөчөлүгү деген теманы алдык да. Балдар мисалы театр аркылуу, чыгармачылык аркылуу балдар жанагы зордук зомбулуктан ошол эле учурда кандай мына алдыдагы жерти бар, биздин жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык. Ошол эле учурда балдарды мектепке чейинки даярдоо процесстери кандай өткөрүлөт. Балдарды ошол эле учурда кандай чыгармачылык менен ошол экөөнү интеграциялап балдардын руханий дүйнөсүн канткенде байытабыз. Бул жердеги балдар мектеп босогосун аттап баргандан кийин, мектеп босогосунда бул жерден даярдалып барган балдардын деңгээли өтө жогору да, бөлөкчө. Ошон үчүн мен азыр борбордун директорлоруна, ошолардын башчыларына абдан чоң рахмат айтып кетем. Кант шаарынын мэриясына караштуу балдар билим берүү борборунда мастерлер шаары семинары гана өтпөстөн капиталдык оңдоо иштерди аяктады. Борбордун жаңыланган имараттары балдардын окуусу жана чыгармачыл өнүгүүсү үчүн мындан да ыңгайлуу шарттарды түздү. Социалдык объекттер менен муниципалдык органдын ортосунда обязательно байланыш болуш керек депчи. Байланыш болуп, анан ушул сыяктуу билим берүү тармагына дагы аябай чоң көңүл буруш керекпиз да. Чыгармачылык иримдерден тышкары мектепке даярдоо жана өнүктүрүү сабактары өткөрүлөт. Балдардын логикалык ой жүгүртүүсүнө өзгөчө көңүл бурулат. Уюштуруучулар белгилегендей, оңдоо иштери билим берүү процессин жакшыртууда маанилүү этап болуп калды. Ал эми жаңыланган борбор эми дагы жаш окуучуларды кабыл алууга даяр. Айгерим Түйшөбаева, Чыңгыз Садыков, УТРК, Чүй.